Өзгөн районундагы Кызыл Октябрь жана Караташ айыл аймактары биригип, Кызыл Октябрь айыл өкмөтү болуп аталып калды. Бириккен айылдык кеңештин төрагасын шайлоого 32 депутаттын ичинен 29-у катышып, добуш берүү ачык өттү. Бүгүнкү күнү төраганы шайлоо отуруму өттү. Ал жерде 29 депутаттан 17 депутаттын макулдугу менен төрагалыкты ыйгарышты. Буюрса эми биздин алдыга койгон максаттарыбыз абдан көп. Буюрса биздин айыл өкмөттөрү бириктиргенден кийин бюджеттери көбөйүп атат, калктын саны көбөйүп атат. Бул жерде кыла турган жумуштар, жасай турган, аткара турган жумуштар аябай көп. Элибиздин ошол жашоосун жакшыртуу, элибизден болгон көйгөйлөрдү тез арада жана өзүнүн мыйзам негизинде чечүү талаптарды Кудай кааласа иш жүзүндө ашырабыз деген үмүттөбүз. Жергиликтүү кеңешке төраганы шайлоодо мыйзам бузуу катталган жок. Ачык добуш берүү менен өткөн тандоого эч кандай нааразычылыктар айтылган жок. 29 депутат ошол төрагасын шайлоодо баары бирдиктүү, ынтымактуу төраганы шайлоого алууга жетиштик. Биз мындан кийин ишенебиз, жаңы шайланган төрагабыз айыл аймактын өнүгүүсү үчүн салымын кошуп, ошол эки элди бириктирген, ынтымакка чакырган, ошо социалдык айыл аймагынын өсүп өнүгүшүндө социалдык маселелерди бюджетте туура бөлүштүрүүдө ошол дайым ачык так ишин жүргүзөт деп ишенебиз. Ош облусундагы айыл аймактар биригип, айыл өкмөттөрдүн санын кыскартуу өлкө башчынын жарлыгына ылайык өткөрүлүп жатат. Өзгөн району боюнча 19 айыл өкмөтү болсо, биригүүнүн натыйжасында 12си гана калды. Айылдык кеңештерди бириктирүү боюнча пилоттук режимде 7 февралда чыккан 24 жарлыгын иш жүзүнө ашыруу максатында биздин райондо азыркы учурда 12 айылдык кеңеши биригип, 6 айылдык кеңешке ирилештирип, пилоттук режимде ошол 6 айылдык кеңеште шайлоо жүрүп жатат. Шайлоо дегенибиз ошол биздин жанагы айылдык кеңештердин мыйзамдуулугун, ыйгарым укугун сактоо максатында өзүнүн мөөнөтүнө чейин биз ошол ар жерлерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, айылдык кеңештерди бириктирилген айылдык кеңештерде шайлоолор жүргүзүп, алардын төрагаларын шайлап келе жатабыз. Буга чейин Ош облусунда жалпы 88 айыл өкмөт болсо, биригүүнүн натыйжасында 58 айыл өкмөт калат. Айымкан Исралы кызы, Нурдөөлөт Сантаев, УТРК Ош.